Assalamu alaikum dostlar. Аябай көзгө жаман көрүнүштөрдүн бири Каракол шаарынын Тыныстанов көчөсүндө болду. Мына объездной кесилишинде биз жай бою шаарыбызды кооздоп, оңдоп, мына ушундай эң сонун отургуч скамейкаларын коюп бергенбиз. Мына эми ушуну автохулигандар болжол менен көчө мына ушул орто менен өтүп, ушул жерден сүзүп, мына бул жерде турган скамейка ушул жерден сүзүп, ары сүйрөп барып, мына изи менен караганда биякта биздин урнаны да талкалашыптыр. Мына изи боюнча бул жерге чейин келип атат. Мына бул жерге чейин өтүп, сүйрөп келип, анан унаасын токтотуп, кайра ордуна коюмуш этип коюшуптур. Мына муну ким кылса да абдан начар көрүнүш. Муну эми ГАИ кызматкерлери сөзсүз табат. Бүгүн болбосо эртең шаар ичинде камералар толтура, баары бир кармалат. Бирок мына ушуну карасаңыздарчы, Каракол өнүгүү жолунда деп аракетин кылып, муниципалитет баары иштеп, мэрия иштеп, жакшынакай элге шарт түзүп берип атса, мына ушундай көрүнүштөр бул абдан начар да. Жүрөгү ортуп, зээнди кейтет. Караколго салымыңар кошпосоңор да, ошол биз жасаган нерселерди сындырбай эле талкалабай берсеңер, силердин бизге ошондой чоң салымыңар болот. Мына биздин отургузган живая изгородь да толугу менен биякта көп даанасы талкаланыптыр. Мына бул жерде жашылдандыруу чарбасынын тазалык ишканасынын кызматкерлери турат. Азыр буюрса акт түзүлүп, ГАИге айтылып, иш чаралар жүргүзүлөт. Дагы бир жолу айтмакчымын, Караколдун келбетин бузбасаңар эле бизге ошо силердин чоң салымыңар ошо болот.